40-бөлүм. Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу өздөрүнүн мырзасынын алдында, Мисир падышасынын алдында айыпка жыгылышты. Ошондо фараон сарайдагы өзүнүн 2 кызматчысына, башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып, аларды сакчылардын башчысынын үйүнө Жусуп камалган зынданга каматып салды. Сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады. Жусуп аларга кызмат кылды. Алар бир нече убакыт камакта жатышты. Bir günü Misir padişasının zindanda kamalып жаткан şarap sunuucusu менен nan sunuucusu түш көрүштү. Экөө тең бир түндө өз-өзүнчө түш көрдү. Ар бирине өзгөчө мааниси бар түш кирди. Жусуп эртең менен аларга кирип, алардын тынчы кетип турганын көрдү. Ошондо ал мырзасынын үйүндө өзү менен камакта жаткан фараон сарайынын кызматчыларынан эмне үчүн бүгүн жүзүңөр кайгылуу деп сурады. Алар ага биз түш көрдүк, жооруп берер киши жок дешти. Жусуп аларга түш жооруу Кудайдан болот эмеспи? Мага айтып бергилечи деди. Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу өз түшүн мындай деп айтып берди. Түшүмдө бет алдында жүзүм сабагы туруптур. Жүзүм сабагынын 3 бутагы бар экен. Ал бүрдөп гүл ачып, мөмө байлады. Анан анын мөмөлөрү бышты. Фараондун чөйчөгү да менин колумда экен. Мен жүзүмдөн алып фараондун чөйчөгүнө сыгып, чөйчөктү фараонго сундум. Жусуп ага мындай деди. Түштүн жоорулушу мындай. 3 бутак бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуңа коет. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың. Сага жакшы болгондо мен эсте, мага жакшылык кылып, мен жөнүндө фараондун эсине салып, мени бул үйдөн чыгарып ал. Анткени мен еврейлердин жеринен уурдалып келгем. Зынданга таштагыдай бул жакта да мен эч нерсе кылган эмесмин. Башкынан сунуучу Жусуптун түштү жакшы жооруганын көрүп, мен да түш көрдүм. Түшүмдө тордолгон 3 себетти башыма көтөрүп алыптырмын. Үстүңкү себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр деди. Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди. Мунун жоорулушу мындай. 3 себет бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сенин башыңды алып жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокулашат деди. 3 күндөн кийин фараондун туулган күнү болуп, ал өзүнүн бардык кызматчыларына той берди. Ошондо өз кызматчыларынын арасынан башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусун эстеди. Шарап сунуучусун мурдагы ордуна койду. Ошондо ал чөйчөккө шарап коюп фараонго сунду. Ал эми башкы нан сунуучусун Жусуп жооругандай жыгачка астырып таштады. Бирок башкы шарап сунуучу Жусуп жөнүндө эстеген жок, аны унутуп койду. 10-бөлүм. Иса ал жерден чыгып, Ярдан дарыясынын наркы өзүндөгү Жүйүт аймагына келди. Анын жанына кайрадан көп эл чогулду. Ал адатынча аларды окута баштады. Фарисейлер келип Исадан эркекке аялын кетирүүгө болобу деп сынап сурашты. Иса аларга жооп бере, Муса силерге кандай осуят берди эле деп сурады. Алар Муса эркектин талаккат жазып, аялын кетирүүсүнө уруксаат берген дешти. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди. Силердин таш боордугуңардан улам Муса силерге ушул осуятты жазып калтырган. Кудай дүйнөнү жарата баштаганда эле адамдарды эркек аял кылып жараткан. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Экөө бир дене болот. Ошентип алар экөө эмес, бир дене. Демек Кудай кошконду адам ажыратпасын. Үйгө келишкенде шакирттери Исадан ушул жөнүндө дагы сурашты. Иса аларга аялын кетирип башканы алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсүн таштап башкага тийген аялда ойноштук кылган болот деди. Иса колун тийгизип койсун деп, кээ бирөөлөр ага балдарын алып келишти. Бирок шакирттер аларга тоскоолдук кылышты. Муну көргөн Иса ачууланып аларга мындай деди. Балдардын мага келүүсүнө жол бергиле. Аларга тоскоолдук кылбагыла. Анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ким Кудайдын падышачылыгын баладай кабыл албаса, ал ага кирбейт. Анан ал балдарды кучактап, алардын үстүнө колун коюп, батасын берди. Иса жолго чыкканда кимдир бирөө чуркап келип, анын алдына тизелеп жыгылды да, "Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Иса ага, "Мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, бирөөгө жалаа жаппа, уурдаба, таарынтпа, ата-энеңди сыйла" деген осуяттарды билесиң деди. Ал Исага, "Устат, мен мунун бардыгын жаш чагымдан бери аткарып жүрөм" деп жооп берди. Иса аны карап жакшы көрө мындай деди. "Сага бир нерсе жетишпейт. Бар да колуңда болгондун бардыгын сатып, жакырларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан кел да айкаш жыгачыңды алып, мени ээрчип жүр."
Ошондо ал бул сөзгө капа болуп, көңүлү чөккөн бойдон кетип калды. Анткени анын мал мүлкү көп эле. Иса тегерегин карап шакирттерине байлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын деди. Шакирттер анын сөздөрүнө аябай таң калышты. Бирок Иса кайрадан аларга балдар байлыгына ишенгендердин Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын. Бай адамдын Кудай падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак деди. Алар аябай таң калышып, өздөрүнчө анда ким куткарылат дешти. Иса аларды карап, адамдар муну кыла алышпайт, бирок Кудай кыла алат. Анткени Кудай бардыгын кыла алат деди. Петрага, мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз деп айта баштады. Ошондо Иса мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн, мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же агайынилерин, же эже карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, агайыныга, эже карындашка, ата-энеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түбөлүк өмүргө ээ болбой койбойт. Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот. Алар Иерусалимди көздөй бара жатышты. Иса алардын алдында бара жатты. Анын артынан ээрчип бара жаткан шакирттердин үрөйлөрү учуп, коркуп жүрүп отурушту. Иса 12 шакиртин чакыртып алып, аларга өзүн эмне күтүп тургандыгы жөнүндө кайрадан мындай деп айта баштады. Мына, биз Иерусалимге жакындап калдык. Адам уулун башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулардын колуна салып беришет. Ага өлүм жазасын өкүм кылып, бутпарастардын колуна өткөрүп беришет. Аны кордошот, сабашат, бетине түкүрүшөт, аны өлтүрүшөт, бирок ал 3-чү күнү тирилет. Ошондо Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан Исага жакын келип, "Устат, биздин суранчыбызды орундатышыңды каалайбыз" дешти. Иса аларга "Эмне кылышымды каалайсыңар?" деди. Алар Исага "Өзүңдүн даңкыңа ээ болгонуңда бирибизге оң жагыңа, бирибизге сол жагыңа отурууга уруксат бер" дешти. Бирок Иса аларга "Эмне сурап жатканыңарды билбейсиңер? Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы? Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлө аласыңарбы?" деди. Алар "Ошенте алабыз" деп жооп беришти. Иса болсо аларга "Мен иче турган чөйчөктөн ичесиңер, мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүлүү менен чөмүлдүрүлөсүңөр. Бирок менин оң жагым менен сол жагыма отургузуу менин колумда эмес. Кимге даярдалган болсо ошол отурат" деди. Муну уккан 10 шакирт Жакып менен Жаканга ачуулана башташты. Иса болсо шакирттерин чакырып, аларга "Элге башчылар үстөмдүк кыларын, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Тескерисинче, араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал баарыңарга кул болсун. Анткени адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген" деди. Алар Жерихо шаарына келишти. Иса Жерихо шаарынан шакирттери жана көп эл менен чыгып бара жаткан. Ошол учурда Тимей уулу Бартимей деген сокур адам жол боюнда кайыр сурап отурган. Назареттик Иса өтүп бара жатканын уккан ал: "Иса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп кыйкыра баштады. Көптөр аны тыйып жатышты. Бирок ал "Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп ого бетер катуу кыйкыра баштады. Иса токтоп, аны чакыргыла деди. Ошондо сокур адамга: "Коркпо, ордуңдан тур, сени чакырып жатат" дешти. Ал сырткы кийимин чечип ыргытты да ордунан туруп Исанын жанына келди. Иса андан: "Мен эмне кылышымды каалайсың?" деп сурады. Сокур адам ага: "Устат, көзүм көрсө экен" деди. Ошондо Исага: "Бара бер, сени ишенимиң куткарды" деди. Ошол замат анын көздөрү көрүп калды. Анан ал Исанын артынан ээрчип жөнөдү. 6-бөлүм. Ошондо айып мындай деп жооп берди: "О, менин муң зарым таразага туура тартылса гана, аны менен бирге тарткан азабым таразага салынса гана, анда тарткан азабым деңиз кумунан да оор болор эле. Ошондуктан менин сөздөрүм токтолбостон куюлат. Анткени мага кудуреттүү Кудайдын жебелери сайылды. Анын уусун менин рухум ичип жатат. Кудайдын коркунучтары мага каршы топтолду. Жапайы эшек чөп үстүндө айкырмак беле, өгүз өз тоютунун алдында мөөрөмөк беле, даамсыз тамакты туз кошпой жемек беле, жумуртканын агында даам болмок беле. Менин жаным тийгиси келбеген нерсе, менин жийиркеничтүү тамагым болду. О, мен тилегиме качан жетем? Кудай менин эңсегенимди качан аткарат? О, Кудай ырайым кылып мени талкалап салса гана, өз колун сунуп мени өлтүрүп салса гана, мен анда кубанмакмын. Ырайымсыз дартыма чыдамдуулук көрсөтмөкмүн, анткени мен ыйыктын сөзүнөн баш тарткан жокмун. Үмүттөнгүдөй,
Mende kayсы күч бар эле? Ömrümdün ayagı emne ekенин bilsem, men аны сабырдуулук менен күтпөйт белем. Менин кайратым таштай бекем. Денем жез бекен. Өзүмө өзүм жөлөк болоор дарманым барбы? Дагы мага тирек болоор эмне бар? Эгерде жабыр тартып жаткан адам кудуреттүү Кудайдан коркпой калса да, аны досу аяшы керек. Бирок менин бир туугандарым агын суудай, шараккан суудай ишенимсиз. Ал муздан ылайланган суу, ал сууларда кар жашынып жатат. Күн жылыганда алар эрип кетишет, аптапта өз ордунан жок болуп кетишет. Алар аккан багытын буруп, чөлгө кирип жок болушат. Аларды Тейма жолдору күтүп турат. Алардан Шеба жолдору үмүт кылат, бирок үмүттөрү таш кабат. Ал жака баргандардын уяттан жүзү кызарат. Азыр силер да мен үчүн ошондой болдуңар. Коркунучту көргөндө жүрөгүңөр түшүп калды. Мен силерге мага бир нерсе бергиле же болбосо байлыгыңардан мен үчүн төлөп койгула. Мени душман колунан куткаргыла, мени кыйнап жаткандын колунан кун төлөп куткарып алгыла деп айттым беле. Үйрөткүлө. Мен унчукпай калайын. Менин күнөөм эмнеде? Көрсөткүлө. Чын сөз кандай ачуу, бирок силердин ашкерелөөңөр эмнени далилдейт? Ашкерелегенге сөз ойлоп жатасыңарбы? Сөзүңөрдү текке кетирип жатасыңар. Силер жетимге кол салып, өз досуңарга оргазып жатасыңар. Эми силерден суранарым. Жүзүмө тике карасаңар, силердин алдыңарда мен калп айтмак белем. Кайра карап көргүлө. Калпы бар бекен? Кайра карап көргүлө. Меники туура. Менин сөзүмдө жалгандык бар бекен? Кантип эле менин кекиртегим кайгыны ажырата албасын? 10 бөлүм. Бир туугандарым. Менин чын жүрөгүмдөн каалаганым жана Кудайдан сыйынып суранарым Исраил элинин куткарылышы. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. Анткени алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. Анткени Машаяк мыйзамдын аягы, ага ишенген адам адилдикке жетет. Анткени Муса пайгамбар мыйзамды аткаруу аркылуу келген адилдик жөнүндө, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот деп жазган. Ишеним аркылуу келген адилдик болсо мындай дейт: өз ичиңден Машаякты жерге түшүрүш үчүн асманга ким чыгат? Же Машаякты өлгөндөрдүн арасынан алып чыгуу үчүн түпсүз туңгуюкка ким чөт деп айтпа. Айык жазууда эмне деп айтылат? Ал сөз сага жакын, ал сенин оозуңда жана жүрөгүңдө деп айтылат. Ал сөз биз жар салып жаткан ишеним жөнүндөгү сөз. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат. Оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Ыйык жазууда болсо, ага ишенген адам уятка калбайт деп айтылат. Жүйүт менен элиндин ортосунда эч кандай айырма жок. Анткени бардыгынын теңири бар. Ал өзүнүн ысымын чакыргандардын бардыгы үчүн бай. Анткени теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Бирок ага ишенбей туруп, аны кантип чакырышат? Ал жөнүндө укпай туруп, ага кантип ишенишет? Жакшы кабарды таратуучулар жок болсо, кантип угушат? Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? Анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган эмеспи? Бирок жакшы кабарга бардыгы эле кулак салган жок. Бул жөндө Ишая пайгамбар Теңир биз айткан кабарга ким ишенди дейт. Демек, ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Бирок мен эмне алар угушкан жокпу деп сурагым келет. Тескерисинче алардын үнү бүт жер жүзүнө, алардын сөзү дүйнөнүн 4 бурчуна жетти. Мен дагы сурагым келет. Эмне Исраил эли билчү эмес беле? Алгач Муса пайгамбар эл катары эсептелбегендер аркылуу мен силерди кызгандырамын. Акылсыз эл аркылуу силерди ачууландырамын дейт. Ишая пайгамбар болсо тайманбастан мени издебегендер мени табышты. Мени сурабагандарга өзүм ачылдым дейт. Исраил эл жөнүндө болсо мындай дейт: мен тил албас кежирелге бир күн бою колумду сунуп турдум.